Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арыбаңыздар. Бүгүнкү кайрылым жанагы генерал Ташиев мырза коррупция менен аябай күрөшүп атат. Өзүнүн өмүрүн тобокелге салып, ким эле ак иштеп атат, так иштеп атат дегендерге арналат. Карап отурсам, анализдесем, Камчыбек Ташиев дагы манипуляцияны жогорку деңгээлде өздөштүрүп алыптыр. Акыркы 3 сөзүнө мен токтолгум келип турат. Бирөөсү, ошол биз эч кимди карабайбыз, мамлекетке кайтарабыз, мыйзамсыз өтүп кеткен жерлерди, объектилерди деген сөзү. Дагы бир сөзү, биз буга чейин коррупционерлер штраф төлөп чыгып кетип атты. Ага мыйзам жол бербей атты биз камаганга. Мындан ары андай болбойт деген калпына дагы жооп. Үчүнчүсү, Ата журт партиясы шайлоого барбайт деген калпына жооп. Мекендештер, жаманбы жакшыбы биздин элибизчи, биздин коңшу мамлекеттин жарандарына караганда саясий жактан алда канча такшалып анализдеп калышыптыр да. Ташиев мырза эч кандай коррупция менен күрөшпөй эле, күрөшсө дагы тандап, кош стандартуулук менен өзүнүн досторуна тийбей, Камчыбек мырза өзүнүн өмүрүн тобокелге салып коррупция менен күрөшөт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Митина метросу, Пятницкая шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Күрөшкөн жок. Чырмооктой болуп, чырмалышып калган, тамырлашып кеткен коррупционерлердин курчоосунда калып калды. Маселен, досу Бабанов. Бабанов мырзанын Чүй областында 400 гектарга жакын жери бар экен. Анын 200 гектары өзү рейдерлик захват менен басып алган, ээлеп алган авто базарды билесиңер. Ошонун маңдайында 200 гектар жери бар экен дагы. Ошол объездной жол бар го бизде, Алматинка менен кесилишкен жагында дагы 200 гектар жери бар экен. Өзүбүздүн жаштарыбыз 4 сотук жерге жетпей жүргөндө Ташиев мырзанын ушул Бабановдун жерлерин мамлекетке кайтарганга, анан жаштарга үй салганга 4 сотуктан бөлүп бергенге саясий эрки жетеби? Чүй областынын ошол Орок айыл өкмөтүнө караштуу Жал айылында дагы мурда Павлик Морозов атындагы пионер лагерь бар болчу. Аны дагы Бабанов премьер-министр болуп турганда өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып өзүнө өткөзүп алган. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбаңкың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 70 84 эмбак номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Бул да соцобъект да. Азыр өлкөдө көптөгөн вокзалдар жана башка соцобъекттер мамлекетке кайтарылып атат. Ушул жерлерин Бабановдун, ушул пионер лагерди стадион ордуна курулган Азия молл, чулочный фабрика, ошол чулочный фабрика жанагы Алматы көчөсү менен Горький көчөлөрүнүн кесилишиндеги азыркы технопарк аны да ээлеп алган. Буларды мамлекетке өткөзгөнгө саясий эрки жетеби? Коррупция менен чындап күрөшүп атабы? Менимче саясий эрки жетпейт. Андан тышкары Нурлан Сулайманов деген коррупционер бар. Бакиевдин убагында транспорт министри болуп туруп, аябай чуулганды ызычуу менен элге белгилүү болгон. Аны менен биргеликте бүгүн азыр маалымат келип атат. Ташиевдин баласы Таймурас экөө $200 миллиондон ашык доллар сарптап чакан кестерди салганга инвестор болуп атат. Бул акчалар каяктан келди? Өзүн сыйлаган, мыйзамды сыйлаган өлкө болгондо аябай көп суроо жарандар арасында жаралмак да. Ташиев мырза опулдап майда чүйдө жанагындай взятка алгандар менен күрөшөм деп сиз нухра коррупционерлердин курчоосунда калып калыптырсыз. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Сыдыковдун дагы жүздөгөн гектар жерлери бар дейт Чүй областында. Булардын баары мамлекетке кайтарганга эркиңиз жетеби? Же тандалма саясат, тандалма жазалоо улана береби? Анан дагы бир сөзү, биз буга чейин эч кимди жакшы жазалай албай калдык. Баары штраф менен эле кутулуп кетти. Тагыраагы өзүбүзгө тиешелүү адамдарды керектүүлөрүн алчусун алып баардыгын актап койдук. Эми мындан ары мындай болбойт деген калпты айтты. 3 жылдан бери бийликчилердин колуңарда, эки достун колунда. Дерлик баардык соттор, тергөөчүлөр силердин айтканыңарды аткарат. Депутаттар оозуңардан чыга электе аткаранга макул. Элдин мамлекеттин кызыкчылыгына каршы Кемпир-Абад маселесинде ратификацияга өткөзүп беришти го Кемпир-Абадты. Силерден коркуп, үрккөн үчүн автомат көтөрүп кирип атып Жогорку Кеңешке коркуттуңар. Баткенде кагылыш болуп атканда. Ташиев мырза, ошол сиз айтып аткан жалгандарды ачыктай турган учур келди го дейм. Же алаксытып жүрө берем деп ойлодуңузбу ушунчалык? Урматтуу мекендештер, өзгөчө Ташиевди тим эле улуттук баатыр кылып аткандар, ушул менин сөздөрүмдө жалган бар болсо айтып койгулачы мага. Бир чогулушта жерлер тууралуу айттыңыз, бирөөсүндө мыйзам тууралуу айттыңыз. 3 жылдан бери бийликчилердин колуңарда. 3 жылдан бери депутаттарга керектүү мыйзамды ошондон бери токтолбойт белеңер. Дагы бир жалганы Ташиев мырзанын
Ата журт партиясы катыштырбайм деди. Ата журт партияга бүгүнкү күндө Ташиев мырзанын тиешеси жок болгонун мүчөсү гана болчу. Бүгүнкү күндө юстиция министрлигинде ошол эле борбордук шайлоо комиссиясында дагы Ата журт партиясынын юридикалык жактан ээси кожоюну Ахматбек Келдибеков бүгүнкү күндө. Анан өзүнө тиешеси жок партияны эле мен катыштырбайм деп элдин башын айлантып атканы мен силерге ачыктап коеюн. Кайсы мыйзам бар? Эгер Ата журт партиясы эле шайлоого катышпаса эле шайлоо таза өтөт деген мыйзам барбы? Башка партияларга, мүмкүн жаңы партияларга өзүңөрдүн кандидаттарды өткөзүп алып шайлоодо сүрөп коеруңар көрүнбөдүбү? Бир мандаттуу шайлоодо Ошо областындагы, ошол эле Төлөй ханымдагы өзүңөрдүн досторуңар, туугандарыңар өтпөдүбү? Иниңиз баш болуп депутат. Неге коррупционерлерди жазалай турган мыйзамды ушуга чейин кабыл албай, эми элдин астында генерал башыңыз менен актанып атасыз? Баары штраф менен чыгып кетти, биз эчтеке кыла албай калдык. Мындан ары андай болбойт дейт. Мындан ары андай болбойт. Ушу генералдын сөзүбү? Мекендештер, эгер ушул мен ата өткөн мүлктөрдү мамлекетке кайтара албаса, мындан ары дагы менин досторум эмес деп тандап саясат коррупция менен күрөшө турган болсо, Ташиев мырза ар кайсы чогулуш жыйналыштарда опулдабай эле койсо болот да. Опулдабай эле койсо болот. Анан дагы бир кайрылым. Бул ИИМдин Ички иштер министрлигинин өздүк курамына личный состав 3-4 күндөн бери антимитингге аябай катуу даярданып атасыңар. Урматтуу кызматкерлер, силер дагы балдарыңар ошол роддомдордо төрөлүш керек, бала бакчага барыш керек, андан кийин мектеп, университет, ооруп калса больницага барыш керек. Ар бириңердин мойнуңарда кредитиңер, карызыңар бар. Ишенесиңерби? Өздүк курамдын личный состав 99%-ыңардын кредитиңер бар. Карызыңар бар. Силердин көтөрүп алып элге каршы тосуп аткан калканыңар келечекке өнүгүүгө тосуп аткан калкан. Уруп аткан ошол карапайым элди уруп аткан дубинкаңар келечекти уруп жатканыңар. Элге атып аткан жанагы слезоточивый газдарыңар, шумовой гранаталарыңар Кыргызстандын, өлкөбүздүн келечегине атылып аткан гранаталар. Мекендештер, өздүк курам, урматтуу личный состав МВДныкы. Бүгүнкү бийлик өлкөнү туңгуюкка жетелеп барып, жардан ары түртүү ийген аз калды. Жакында ушундай учур келет, силерге тандоо келет. Же Кыргызстандын келечеги үчүн, жаркын келечеги үчүн, мыйзамдуу өлкө үчүн эл тарапты тандайсыңар, же өзүнүн жыргалуу үчүн силерди элге салып берип аткан бийликти коргойсуңар. Бандит бийликти коргойсуңар. Элден куулган, өлкөдөн куулган, тактыдан куулган президенттердин баары жыргап жашап атат. Силер болсо балдарыңарга китеп ала албай жүрөсүңөр. Кредит төлөй албай жүрөсүңөр. Оорусаңар дары ала албай жүрөсүңөр. Алар жыргап кунап жашап атат. 3 жолу революцияда эл менен силерди кагылыштырды. Урматтуу мекендештер, алар дагы ИИМдин өздүк курамы биздин кыргыздын эле жигиттери. Алар чет өлкөдөн келген эмес. Ошон үчүн аларга дагы мамилени өзгөртөлү. Урматтуу өздүк курам, ооба азыр айла жок. Айтканын кылып атасыңар, бирок жакында ушундай учур келет.
аз күндө ушундай учур келет, силердин алдыңарга тандоо болот. Ошондо мен ишенем, силер анчалык караңгы эмессиңер, анчалык элге душман эмессиңер. Жаркын келечек үчүн эл тарапка өтөсүңөр. Урматтуу мекендештер, ийгилик, күч бирдикте, биригип гана бүгүнкү кылмыштуу клан бийликти биз жеңебиз. Барыңарга ийгилик.